Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта эс алуу тууралуу сүйлөшүүбүздү улантабыз. Ошону менен бирге каалоо тилектерибизди билдиргенди үйрөнөбүз. Лексикалык минимум. Жайкы эс алуу. Кышкы эс алуу. Чер жазуу. Лыжа тебүү. Муз тебүү. Лыжа базасы. Күчкө толуу. Таза абада дем алуу. Кыдыруу. Дос тууганга жолугуу. Поезд менен жол жүрүү. Автомобиль менен саякаттоо. Грамматика. Этиштин чактарына көңүл буруңуздар. 1 айлык эс алуумду январь айынын ортосунда алам. Туулган айылыма барабыз. Туугандарга жолугабыз. Сүйлөшүп, чер жазабыз. Жаш кезде улак тарткан күндөрдү эстээрбиз. Достор менен дөбөгө барарбыз. Бала кездегидей ойнорбуз. Айылдан келген соң эс алуу үчүн лыжа базасына барабыз. Таза абадан кере дем алып, активдүү кыймыл аракетте болуп, күчтөнүп алып, шаарга кайра келебиз. Каалоо тилек ыңгай. Каалоо тилек ыңгайы кыймыл аракеттин болушун же болбошун каалагандыкты билдирет. Ал төмөнкү мүчөлөр аркылуу жасалат. Каалоо тилек ыңгайдын мүчөсү. Мисалдар: алык, ыйлык, барайын, баралы, баралык. Гы кел, гы жок. Баргым келет, баргым жок. Гай эле, баргай эле. Са экен, барса экен. Мисалдарга көңүл буруңуздар. Мен таласты көргүм келет. Биз ысы көлгө баргай элек. Мен поезд менен кыдыргым келбейт. Биз лайнер менен саякаттасак экен. Музейди көргөнгө убакыт жетке эле. Диалог. 1 кырдаал. Саламатсызбы Гүлзат айым. Өргүүгө чыгууга арыз жаздыңызбы? Өргүүгө качан чыгайын деп жатасыз? Жок, арыз жаза элекмин. Кайрат Таштанович, сиз менен сүйлөшөйүн дегем. Бөлүм башчыбыз жумушта бирөөңөр болушуңар керек дейт. Сиз биринчи эс алып келиңиз, андан кийин мен кетейин. Макул, мен үйдөгүлөр менен сүйлөшөйүн. Эс алууну пландаштыралы. 2 кырдаал. Айзада Керимовна, эжем лотереядан саякат унутуп алыптыр. Өзү бара албай калып, каалаган кишиңе белек кыл деди. Менин оюма дароо сиз келдиңиз. Ой, эң сонун. Кайсы убакта экен? Канча күндүктүр экен? Алайын, барайын, жер көрөйүн. Эң сонун эс алуу болот мен үчүн. Мынакей көрсөңүз, убактысында алмаштырып алса болот экен. Жакшы эс алып келиңиз. Чоң рахмат. Суроо берип, ага жооп айтканды билип алыңыздар. Эс алуу күндөрүңүздү ойлонуштурасызбы? Ооба, мен телефонума эс алуу планымды жазып, сактап коем. Жок, мен ойлоно элекмин. Анткени менин ата-энем, бала-бакырам баарын ойлонуп, чечип коюшат. Бош убакытта эмнелерди кылгыңыз келет? Музыка уккум келет. Спорт менен машыгууну каалайм. Театр, музейлерди кыдыргым келет. Сиздин кандай каалоо тилектериңиз бар? Менин төмөнкүдөй каалоо тилектерим бар. Сингапурду көргүм келет. Эл аралык симпозиумга катышкым келет. Үйүбүздү салып бүтсөк экен дейм. Россиядагы курбума конокко баргым келет. Докторлук диссертациямды коргоп алсам экен. Жакындарым менен бирге Түркияга эс алууга баргым келет. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Эмгектенгенди билген киши эс алганды да билиши керек. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.